Бакай Ата районунун дыйкандарын суга суу менен камсыз кылууда көйгөйлөр бар. Алсак айрым ички каналдарды бетондоо зарыл. Антпесе камыштар басып суга суунун жоготуусу 40%га чейин жетет. Ал эми айрым учурларда суу жолго чейин ашып кетет. Өткөн жылы бул Миңбулак айылындагы ички каналдарга райондук өнүктүрүү фондунан 500 000 сом бөлүнүп, 250 метр жерине лотоктор орнотулган. Ошентсе да жетишсиздиктер бар. Негизинен алганда Бакай Ата районунда ушундай баягы жер каналдардын көптүгүнөн суудун жоготумдуулугу акыркы кезде аябай эле көп болуп атат. Ушуну алдын алайлы деп жогорку кеңештин депутаттары дагы келип, аларга дагы биздин ушу тургундарыбыз кайрылып, ал кишилер дагы дайыма келип, ушу биргеликте ушундай колдоо көрсөтүп атат. Манас районунда да суга суу тармагында кыйынчылыктар жок эмес. Келерки жылдары дыйкандарды үзгүлтүксүз суу менен камсыз кылуу үчүн 1 миллиард 300 миллион сомдук болжолдуу долбоор жазылган. Эгер долбоор ишке ашып калса, 600 гектар жердин суга сууга болгон муктаждыгы жоюлуп, 200 гектар жаңы суга жери пайда болот. Эл өкүлдөрү Дастан Жумабеков менен Марат Мураталиев Манас районунда болуп, долбоор менен жакындан таанышты. Ошол каналдар, суу сактагычтар, БДРлер чечилип калса, дыйкандарыбызга өтө жеңилдик болмок. Алардын ошол үлүш жерге тиккен мөбө жемиштери, өсүмдүктөрү мол болуп, эл байып калмак да дыйкан. Ошонун баардыгын камтып, бүгүнкү күндө мына бул Арал айыл өкмөтүнүн үстүндө турабыз. Мына ушул жерде эмек канал деп коебуз. Ошонун проектиси да бүгүн мындай болжолдоо жасалган экен. Муну да азыр мына жергиликтүү бийлик дыйкандарыбызда турат, ошолар сунуштап атат. Ушунда карап, акыркы 4-5 жылда ушуну ишке ашып кетсе, суу жерлер менен жетиштүү болот деген ой пикирлер айтылды. Ушундай нерселер бар. Эл өкүлдөрү ошондой эле Манас жана Айтматов районунун дыйкандары менен да жолугушту. Анда ички чарбалык каналдарда көйгөйлөр белгиленип, бетондоо керектиги айтылды. Жыйынтыгында ички чарбалык каналдардын баары Кыргыз Республикасынын суу ресурстары кызматынын балансына өткөрүп берүү жагдайы белгиленди. Мунун өзү каналдарды тазалоодо жана оңдоо иштеринде жеңилдик жаратат. Мына ички чарбалык каналдарды биз баланска сөзсүз алабыз. Биринчи азыр жана суу кодекси бекилсе, тарифтерди биздин жана айылдык кеңештин депутаттары бекитип берсе, биз ошол тарифтер менен буюрса иштейбиз. Иштегенде ошол жарым акчасын ички чарбалык каналдардын оңдоого жумшайбыз. Жарым акчаны биздин жана кызматкерлердин айлыктарын көтөрөбүз. Жанагы массивде турабыз, биякта мелиоративный абал абдан уңгур экен. Ошон үчүн биякта биз муну да биз жана коллектор дренаж сеттер деп коет, ошолорду биз баланска алып, өзүбүз мамлекетке алабыз, анан тазалап оңдоп берели деп атабыз. Жогорку кеңештин депутаттары Бакай айылында да болушту. Аталган аймакта суга суу тартыштыгы эң орчундуу көйгөй. Бул жерге суу сактагыч куруу пландалууда. Аталган жайды суу ресурстар кызматынын жетекчиси Алмазбек Сокеев жеринен көрүп, долбоорлор тизмесине киргизерин убадалады. Болжолдуу план боюнча мында 12 миллион метр куб суу топтоочу көлмө болуп, 4000 гектардан ашык жер суга суу менен үзгүлтүксүз камсыз болот. Мындан тышкары кошумча чакан кез курула турган болсо, Бакай айыл аймагына кошумча электр энергия берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эгерде биз мына Бакайдагы БДРди бүтүрүп койсок, бул ылдый жакта Жөөнтөө, Молдасан, Бакай айылынын үстүндөгү бир канча деген 10 000 деген гектар жерлер жатат. Эч суу жолу үчүн иштетилбей, ошол жерлердин баары иштетилип кетсе, биздин элибизге, дыйкандарыбызга чоң жумуш болот да. Кудай буйруса азыр проектке киргизип алсак, проекттер жасалса, келаткан бир 2, 3, 4, 5, чоңдору 5 жылга чейин, мындай чакандары бир 2-3 жылдын ичинде ишке ашып кетсе, анда бу да чоң жеңиш болот. Анан кийинки маселе коюш керек, могу БТК каналын бетондоо боюнча иш жүргүзүш керек. Эгерде БТК каналын бетондосок, Талас зариясына келген суу эң акыркы айылдарга чейин толук кандуу жетмек. Булар кошумча суу болмоктон мына Талас областында суу проблемасы чечилмек. Дыйкандарыбыз бакубат жашоого өтөт да. Шунун үстүнө мына бүгүн аябай жемиштүү иш болду. Эми бул бир жылда бүтпөйт. Мисалы жана БДРлер 1-2-3 жылда проекти бүтсө, анан кийин акча каражатын биз бюджеттен же башка бир источниктерден табып, буюрса курабыз. Мындай объекттер курулуп баштады. Бизде мына Нарын областында мисалы быйыл 2 БДР курулат. Искөл областында 1 БДР, анан бир чоң дарыяны биз буруп атабыз. Бул ар бир областта мындай проекттер бар. Кудай буйруса ишке ашырабыз.
Белгилей кетсек, акыркы жылдары Таластын ирригация тармагына өзгөчө көңүл бурулууда. Алсак быйыл эле мамлекеттик бюджеттен 103 миллион сом бөлүнгөн. Эми келээрки жылдары облустун аймагына суу сактагычтарды куруу пландалууда. Аны менен катар чакан КЭСтерди ишке киргизүү колго алынат. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас облусу.